Ассаламу алейкум, урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, адилеттүү жарандар каналынын подписчиктери, көрүүчүлөрү, хейтерлери. Мына бүгүн биз көптөн бери сууктан кийин күн ысып, кайра эле мына өзүмү темир досум менен чыктык, бир айланып келели деп. Бүгүн мына Вылкысым көчөсү бул, мен чоңойгон көчө бул, кичинемден bir neçe yaşka çekiyor çoğun. Bu niye de ayıp ketimi? Жақында bir neçe ay болып kaldı. Bu Вылкысым көчөсүнүн теги поезд переезди асфальттап машина өтө турган кылып, сквозной аэропорт жакка чыга турган кылып койду. Ошондон бери машиналар көп өтүп, бул жерде кооптуу ситуация болуп атат да. Себеби бул СССР малдан эле могул үйлөрдүн ээлери кызыл линиядан чыгып алып, тротуар боло турган жерлерди элеп алган мындай кылыпчы. СССР малда эле. Бирок тиги переезд жабык болгон үчүн бул жака аз машина кирчү эле, ончо көп билинбейт эле бул жака. Ошол жерде же иш менен келген, же ушул жерде жашаган, же иштеген адамдар келет эле машина мененчи. Азыр переезд ачылгандан бери машиналарды саны көбөйдү бул жол менен жүргөндөрчү. Азыр бүгүн эми воскресенье, машина аз, бирок башка күндөрү бул жерде машина толтура. Ошол үчүн Жалал Абад шаарынын бийлигине кайрылат элем. Ушул көчөнүн дагы тротуарларыны караштырып берсеңер. Тиги Горький көчөнү көрдүк, рахмат силерге. Көп жылдан бери тротуар ат эле бар. Калган лай, шагал, чалчык балчык жерлерди тротуар кылып, мындай заборлор менен тоскон жерлерди алып тротуар кылып бердиңер. Рахмат чоң. Ушул Вылкысым көчөнүн дагы бир иретке келтирип койсоңор. Мына өзүңөр көрүп жатасыңар, өзү жолдагы СССР малдан калган жол болсо керек. Тем более могу тротуар аттуу нерсе жок. Азыр мына 100 метрден кийин переездден өтөбүз. Переезддин ар жагы дагы ошол акыбал. Мына өзүңөр көргөндөй, бул жерде жолдо жаш балдар көп ойнойт, жүрөт, эл басат. Адамдар эми мисалы үчүн аэропортто жашаган, спутникте жашаган адамдар, СМУга келгендер ошол жерме өтөт да. Ошол эле студенттер көп басат бул жерде. Мектеп окуучулары мисалы үчүн. Мына тротуар аттуу деген нерсе жок. Ошого Эрнис мырза, Элдос мырза, ушул жакты дагы бир караштырып койсоңор. Ушул Жалал Абад шаарынын жашоочуларынын атынан суранып кетет элем. Мына переезд ачылды, бул жерде машина өтпөйт эле илгери. Азыр мына кылып переезд ачып койгон. Жаңы асфальт, 200 метр жаңы асфальт салынды. Бирок тротуар маселеси дагы эле ачык калды. Бул жакта дагы Могол көчөсүндө суранды эле. Азыр башкадан тартабыз.